Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы номер 5-орто мектебинин 8-А класынын окуучусу Бактыбекова Гүлнура. Азыр мен сүйүктүү мугалимим Майрам Султанбаевнадан чакан интервью алайын деп күтүп жаткан учурум. Майрам Султанбаевна 43 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келет. Бул жылдар аралыгында ал көптөгөн балдарды окутуп, аларга татыктуу билим берди. Ар бир окуучунун тилин таап, анын кылык мүнөзүнө жараша сабак берген Майрам Султанбаевнаны окуучулар дагы сыйлап баркташат. Сүйүктүү мугалимим дагы бул кесиптин ээси болуп калганына сыймыктанат. Бул кесипти тандаганымдын себеби мени мектептен баштапкыч класста Шамбетова Кирмакаш деген эжем окуткан. Ушул эжем мага абдан жаккандыктан, ушул эжемди аябай сүйгөндүктөн, ушул эжемдей мугалим болом деп, ушу бала күнүмдөн өзүмө максат койгонмун. Мектепте ар кандай сочинение жаздырганда, суроолор болгондо ким болгум келет деген суроого дайыма Кирмакаш эжемдей мугалим болом деп жооп берчүмүн. Ары ардактуу, ары сыймыктуу мугалимдик кесиптин ээси болуу оңой эмес дейт каарман. Айрыкча азыр пандемия учурунда балдар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, сабак өтүү окуучу үчүн дагы, мугалим үчүн дагы кыйын болду. Майрам Султанбаевна дистанттык окуу учурунда болгон кызыктуу окуялардан эскерип өттү. Иш учурунда эсиңизде калган кызыктуу окуялар болсо айтып бересизби? Иш учурунда эми ушу онлайн кезинде эле кечеги болгон окуяны айтып берейин. Түнкү саат 12-де бир окуучум чалат. Эже уктай элексизби? Сизге үй тапшырманы азыр айтып берсем боломбу деп чалды. Сүйүктүү мугалимим окуткан окуучулардын арасында алдыңкы кызматтарда иштеп, эл оозуна алынган инсандар дагы бар. Мугалимдик кесипти иштегенинде колундан жүздөгөн окуучулар өттү да, ошолордун арасында ушул мен жолумду жолдоп иштеген мугалимдер да бар, жогорку кызматта, мамлекеттик кызматта иштегендер бар, врачтар бар. Ал кезде СССР кезинде Москвадагы техникалык университетте барып окуп, абдан жакшы артыкчылык диплом менен бүтүп келген дагы окуучуларым бар. Анан кийин сен дагы келечекте мугалим болом деп атасың. Анан мен сени менен дагы абдан сыймыктанамын. Жумушта үлгүлүү мугалим, үйдө сүйүктүү жар. Майрам Султанбаевна 4 баланы татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирген. Азыр ал 10 неберенин сүйүктүү тайнеси жана чоң энеси. Жолдошум экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 43 жыл болду. 4 балабыз бар, 10 неберебиз бар. Баары очор бачар, бала бакыралуу дегендей. Ар бирине жогорку билим бергенбиз, баары кесипке ээ иштеп жатышат. Майрам Султанбаевна, сизге узун өмүр, чын деңсаулык каалоо менен мөмөсү төгүлгөн дарак сымал окуучуларыбыздын сый урматына татып, биз сыйлаган, биз урматтаган мугалим катары аман болушуңузду каалайм.